умно. Отвечаем громко. Хорошо? Улыбочка. Убираем лишнее, все лишнее давайте. Да? Давай, ставьте. У всех есть ручка? Да, молодцы. Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутман окшоа күнүңүздөр менен туугандар. Буюрса 25-10-2022 жыл Москва вакыты боюнча түшкү саат 2 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Москва шаарында, Москва жергесинде мектепке чейинки даярдык курстары өзүбүздүн жаш балакайларга билимин берип аткан ушул жерде ушул эжекелерибиз. Бул чыгарылышта мен сиздерге бул жерде кандай окутуу борбору бар сиздерге кеңири маалыматты жеткирип коелу. А сиздер болсо видеонун аягына чейин көрүңүздөр дагы. Бир сыйра WhatsApp группаларга таштап коюңуздар, себеби бизде Москва шаарында ушул маселе өтө актуалдуу болуп атат. Мектепке чейинки даярдык туугандар. Биз анда эмесе бул эжекебиз экөөбүз бир четтен тааныштырып коелу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз, Нурбайкин. Бүгүн анда сиздерге Москвадагы мектеп жөнүндө жана биринчи өзүмдү тааныштырып айтып кетсем, менин атым Жазгүл Абылова. Москва шаарында жашаганыма 15 жылдан ашып калды. Өзүм ушул Москвага келип мектепти, колледжди, андан кийин жогорку окуу жайды аяктап, мекенге болгон сүйүүм ушул мектеп ачканга түрткү болду. Мектеп иштеп жүргөнүмө 4 жылдын жүзү болду ушул жылы. Бул тармакта бизде мектепте эң биринчи тил тармагы, андан сырткары интеллектуальный жагынан, бирок көбүнчө мектепке чейинки даярдык жана мектепке дополнительный кошумча сабактар өтүлөт. Бир четтен анда сабак үстүндө бир сыйра чагылдырып берели. Кеттикпи? Анда экскурсия кылалы анда. Кеттик туугандар. Бул кабинетте биздин кичинекей балдарыбыз кийинки жыл сентябрдан 1-класска барышат. Азыр жазып, тамгаларды кайталап үйрөнүп жатышат. Как тебя зовут? Амина. Сколько тебе лет? 6. Тебе здесь нравится? Да. Ты выучила, да, буквы? Да. Да? Ты сама это все писала? Да. Это какая буква? Я. А это? Е. Ага. Ты, получается, за 1 месяц все это выучила, да? Да? Кыргызча билесиң бе? Ким кыргызча билет? Сен кыргызча билесиң бе? Тамгалардын баарын жаттап бүттүңбү? Атаң аты ким? Арслан. Арслан. Жакшы, Арслан майкебиздин баласы. Туугандар, көрүп атасыздар, 1 айдын жүзү болуптур. Мынтип уже өзүнүн кичинекей карындаштарыбыз, кыздарыбыз, уулдарыбыз мынтип жакшынакай болуп орус тили жана башка тилдерини кошумча үйрөнүп атыптыр. Бул жак эжебиз канча жылдык стаж менен иштеп атат азыр? Динара өзү Азербайжандын улутунан болот. Стаж 6 лет. 6 жыл, жакшы. Негизи окуу процессинде эмнеге көбүрөөк көңүл бурасыздар? Эмнеге балдардын? Биринчи очокто адаптацияга. Адаптация көнүү керек да Москванын. Кантип сүйлөш керек. Сөзсүз түрдө көнүгө эле тамга болбойт бул жердечи. Көп учурларда ушул самостоятельный болгонго, этикага, мисалы Москвада сөзсүз түрдө кичинекей кезинен эле воспитательного характера аябай строго болот. Ошол эле учурда билимге болгон требованиясы аябай күчтүү. Бул жерде кайсы сабак өтүп атат? Подготовка к школе. Мектепке чейинки даярдык. Кеттикпи дальше? Кеттик. Кеттик анда эмесе туугандар. Көрүп атасыздар, мынакей, жакшы. Өтө сонун. Нурсейит. Так. Кирбейт кабинетке. Бул жерде ата-энелер күтүп отурушат балдарын. Азыр чыккан кабинетте ата-энелердин балдары отурушат. Саламатсыздарбы? Жакшы. Кийинкиге кеттик. Азыр туугандар ата-энелерден дагы бир сыйра комментарий алабыз.
Ушул жака келгенге чейин кандай билими бар болчу? Бул жака келгенден кийин канчалык деңгээлге өзгөрдү? Бул жакта ата-энелерден дагы бир сыйра комментарий алып сиздерге жеткиребиз. Бул жерде кичинекей бөбөктөрүбүз англис тилин үйрөнүүдө. Англис тили, э? Да. You speak English? Атың ким? My name is Salim. My name is Halim. What's the name? What's the name? My name is Salim. Айтпайсыңбы? Азыр My айт. name is Salim. Бул канча болду ушул баланын келгениге азыр? Бул бала жакында эле келип баштады, бирок бул кыз 3 айдан бери келет. 3 айдан бери келет, э? Мисалы азыр жаныбарларды сурасаңыз болот, светтерди сурасаңыз болот. Даже салкынай, малыш как будет? Погромче, катуу жооп бергин, э? Анан жаныбарлардычы? Baby. Baby, да? Это кто? Өзүң сурасаң англисче кылып. Okay. Да? Salkana. Who is this? What is this? It is? Horse. It is a horse. Okay. Who is this? It is? Yes. It is a? Кто тут у нас это? Who is this? It is a pig. Repeat. Повтори. Pig. What color is pig? Какого цвета pig? Розовый. Розовый, как мы говорим? It is pink. Very good. Who is this? Кто это у нас? It is a cow. Жакшы, биздин Cow. бизди көрүп бир аз балдар сүрдөнүп атат, көрүнөт туугандар. Көрүп атасыздар. Бул жерде 3 эле балабы же? Биз 1 сааттан кылып деле 3-төн 4төн кылып балдарды бөлүп койгонбуз. Себеби дегенде азыраак группада окутсак жакшыраак результат болот деген. Мисалы биз 2-3 ай мурун балдарды 15-20 кылып окутаттык. Анда бир результат азыраак болду. Бул биздин жаңы методикабыз. 2ден 4төн 5тен кылып, бирок жумасына 2 жолу 3 жолу кылып, мүмкүн болушунча жакшы результат чыгыш үчүн. Жакшы. Эжекебиз канча жылдык стаж менен иштеп атат? Айдина өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз болот. Орусча, англисче кылып, стажыңыз жөнүндө дагы. Hello everybody, my name is Adina. I'm from Kyrgyzstan as well. So here I work as a teacher of English language. I have been working with kids 3 years, I think, yes, 3 years. I have working with kids and I like them and it's very fun to work with them and learn English. Кыргызстандын кайсы жерден боласыз? Жалабат. Жалалбат. Жакшы экен. Жакшы, ийгилик. Мындай балдарга билим берүүдөн тажабаңыз. Кеттик анда дальше. Кет туугандар. Мынакей, көрүп атасыздар. Сонун. Канекей, сиздердин балдарыңыздар келип, ушу жерге, ушу балдардын катарында ушу англис тилин же башка тилин негизелеп мектепке чейинки даярдыкта окуп билим алып атса, балдар биздин келечегибиз. Пожалуйста, туугандар. Бул жердин мындай коопсуздук жагы боюнча мен сиздерге бир сыр айтып коеюн, туугандар. Пожарный системалар бардыгы орнотулган. Көрүп атасыздар. Тазалык жактары азыр бул жактагы кухнясына чейин кирип көрөбүз. Андан биздин өзгөчө жаш бөөктөрүбүз тарбиялана турган жактарына чейин кирип көргөзүүгө аракет кылам, туугандар. Ушул ден соң иштеп атасыз, чарчап айтабыз. Небереңизди алып келдиңиз. Неберемди ушу жерге алып келип 1 ай болуп калды. Салим жооп берди, үстөн көрө Салимге. My name is Salim деп акыртырып жооп берди. Мындакка караганда неберем жакшы болуп калды. Үйдө андан көрөп ушундай жерлерге келип убактыңар болуп, возможностуңар болсо алып келип балдарыңарды окутсаңар болот экен. Бул жер жакшы экен, мугалимдер да жакшы экен. Стажлар да. Колдук кылып. Небереңиз буга чейин кандай эле, бул жакка окугандан кийин кандай өзгөрүү болду? Албетте өзгөрүү болду. Бу жака келгенден кийин тайманбай букваларды айтып, бири-бирине кошуп окуп калды уже. Окуп үйрөнүп калды. Ментальный арифметика дегени бар экен, анысы да аябай жакшы экен. Бул эми арифметикадан жакшы немет алчу эмес, азыр жакшы эмет айтып калды уже. Өздөштүрүп калды да. Сабактарынан деле жакшы өздөштүрүп калды. Кудай буйрса жакшы. Кыздарга рахмат. Жакшы, ийгилик эже. Байкебизден алайынчы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке?
жакшыбы, ден соолуктарыңыз иштеп атасызбы? Балаңызды алып келет окшойсуз. Байкашымча. 2 балаңызды. Канча ай болду алып келгениңизге? Мен жаңы баштадым, өзүм да жаңы келгем Кыргызстандан. Бурса бери 3-чү занятие болуп атат. Дальнейшем көрөсөм, бурса жакшы эле болот го деп балдарыбызга жакты. Келип атат, келебиз деп атат, бияка жолума. Кайсы жактан уктуңуз эле бул окуу жай боюнча, борбор боюнча? Аялым интернеттен таапты, Инстаграмдан. Не деп Ушул жактан таап, ушул эмеден. Алыстан бери ушул жакка келип атат. Просто честно отзыв. Жакшы балдарыбызга жайгап атат, эртеңесин келебиз деп атат. Жакты балдарыма. 2 уулум, бирөө 4-тө, бирөө 6-да. Турган болду азыр. Мен планчы болот. Баягы балдар биздин келечегибиз. Өзүнүн балдарды билимдүү кылып тарбияласак, бизге жакшы. Ийгилик. Алла разы болсун. Коридорду полдун трапкасы бар. Күнүн ачып коюп. Так, көрдүңүздөр туугандар, уктуңуздар, бар жоон көргөзүп бергенге аракет кылдык. Бул жакта дагы ошо. Бул кабинет айтып берейинби? Жүрүңүз. Бул кабинетте азыр эч ким жок. Себеби дегенде бул кабинетке биздин эң кичинекей бөбөктөрүбүз 3 жаш, 4 жаш, 5 жаш эртең менен келип окуп кетишет. Бул кабинетте группа раннего развития. Мисалы, кичинекей бөбөктөр келип, ушул сезондорду үйрөнөт, окружающий мир, кыш, жаз, күз, орус тил, сабактар орус тилинде өтөт полностью. Мугалим деле ушул кичинекей балдарды окуткан мугалим орус улутунан. Ошол бул жак эртең менен 11-де башталып, 1-де бүтөт. Кеч калып калды. Жакшы. Мынакей туугандар. Келе бересиздер. Балдарыңыздарды, уулдарыңыздарды, кыздарыңыздарды мектепке чейинки даярдыкка буюрса ишеничтүү окуу жай окшойт. Ата-энелерден да сиздерге комментарий алып бергенге үлгүрдүк. Дагы кошумча маалыматыңыз барбы? Азыр эми чоң балдарды англис тил кабинети бошотуп коеюн сизге. Дагы бир 2 мугалим калып тааныштырбаган. Эже. Сиздин балаңыз канча айдан бери келет бул жакка? 2 ай. 2 ай. Жылыш барбы бул жакка? Честно отзыв кылсаңыз болот. Результат буюрса жакшы. Биз сайтке да барбаганмын, эми балам биринчи жолу ушул жакка келип атат. Буюрса окутуп атат жакшы, мугалимдерге рахмат чоң. Жылыш бар, аябай. Кайсы жактан уктуңуз эле? Интернеттен көргөм, Инстаграмдан көрүп ошондуктан бул жакка жазып байланышынан келгенбиз. Рахмат чоң бар. Сиздин кыргыз айымдарына, кыргыз элге кандай себептер? Кыз айымдарына келсин, ушул Мурас илим борборуна балдарын алып келсин. Аябай жакшы окутушат. Ошол. Игилик, рахмат. У вас сейчас есть урок? У нас урок час. Биздин кийинки мугалим Виктория Михайловна. Виктория Михайловна биздин эң кичинекей бөбөктөрдү окутат. 4 жаш, 3 жаш. Андан сырткары репетиторство боюнча дагы орус тил боюнча да жардам берет. Виктория Михайловна, пару слов. Какие дети к вам ходят и как вы помогаете им? Я занимаюсь с детьми маленького возраста дошкольного. Это у нас мы развивашки называем. Потом школьники, мы делаем подготовка к школе и продленка, то есть занятия, которые они получают в школе. Мы готовим с ними занятия, и я рассказываю все. И также с детьми, ну, в общем, с детьми, которые нуждаются в помощи. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Они еще не в курсе, мы что подойдем. Давайте проверим, как они ходят урок. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно включить свет, да? Ана сага. Можно Светине включить? күйүз коелу. Ага. Бул жакта эң чоң мындай жеткинчектер окшойт. Бул жак ушу мектеп окуучулары. Мектептен кийин келишип, англис тилини кайталап, ошо англис тилин үйрөнүшөт. Англис тил бул группа жакында эле баштады. Анан азыркы учурда тил билген ушунчалык чоң мүмкүнчүлүктөргө негизи мугалимден дагы бар жок зависимости. Мугалим мындай тарсылдаган мугалим болсо, келечекте ушул биздин карындаштардан, инилерден дагы ушундай акылдаган инсандар чыгат. Жакшы. Пока-пока. Англисче you speak English?
Yes. Английский качелек. Качелек. Бұл қыз дополнительно продленкаға келеді. Сабақтан шығарып, мектептен шықтың ба? Ооба чыктым. Бұл жаққа не үшін келесің? Окуганын бияққа келем. Не оқыған келесің? Айтып бер да бұл жаққа. Саған жағабы, жақпайбы, несіменен жағады, бұл жерде үйренесің. Бияқ мага жагат, биякта окутат. Андан кийин биз она школдан келип пештерди алабыз. Биякта үйрөтөт. Өзүнүн сабактары кылабыз. Эжекелериң жагабы? Ооба. Аты ким edi? Викторина Михайловна. Жашың канчада? 8. Атыңыз ким? Сабина. Бұл қыздың историясы аябай удивительный деп айтсам болады. Мектептен чарчап өзү көп балдар үйгө кетет го шашылыпчы. Бул мектептен чуркап бул жакка келет да. Кыргызстанды аябай жакшы көрөт кыргыз балдарды, ушундай ойноп саат 4-5 чейин жүрө берет. Анан айтам, Сабинам, эмне болду десем, мне здесь нравится деп жооп берет да, жагат депчи. Анан сабактарын ушул аткарып, русский языктан диктант жазышат, математикасын дагы да күчөтүп кетет күнгө. Ошо. Жакшы, биз коштошобуз анда. Бар жогуну көргөзүп бергенге аракет кылдык. Келе бересиздер туугандар, буюрса экранда телефон номер, адрес боюнча дагы көрүп турасыздар. Чалсаңыздар, эжекебиз сиздерге дагы кошумча маалыматтарды жеткирет.